Саламатсыңарбы балдар? Силер менен телесабак аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Менин аты жөнүм Артыкбек кызы Элмира. Өткөн сабакта силер менен биз ден соолук тууралуу сүйлөшкөнбүз. Суук тийип ооруп калган адамдын акыбалы кандай болот? Биз окуп үйрөнгөнбүз. Анда жазгүлгө эмне болду эле балдар? Туура, суук тийип ооруп калган. Эми айткылачы балдар? Суук тийип калганда, грипп болуп ооруп калганда кимге кайрылабыз? Албетте, дарыгерге. Бүгүнкү сабакта дарыгердин кабыл алуусуна барабыз. Бүгүнкү сабакта жаңы лексиканы өздөштүрүп, колдонууга үйрөнөбүз. Өтүлгөн лексиканы грамматикалык комментарийди маанисине жараша колдонууга машыгабыз. Суук дегенде, сасык тумоо болгондо өз абалыбызды түшүндүрө алууга үйрөнөбүз. Сабаттуу жазганга, туура, так сүйлөгөнгө машыгабыз. Коомдук жайларда өзүн алып жүрүү маданиятына көнүгөбүз. Өзүбүздүн саламаттыгыбызга кам көрүүгө үйрөнөбүз. Дарыгердин кабыл алуусуна барганда өз акыбалыбызды кантип түшүндүрөбүз? Мына ушул тема тууралуу сүйлөшөбүз. Алгач, биз сүйлөшүүнү баштаардан мурун көмөкчү болгон активдүү лексикалар өздөштүрүп алалы. Балдар, сүрөттү карагылачы. Биринчи сүрөт. Маринанын алы жок. Алы жок. Алы жок. Экинчи сүрөт. Кыз бөбөгүн фонендоскоп менен тыңшап жатат. Кел, мен сени тыңшап көрөйүн. Тыңшап көрөйүн. Үчүнчү сүрөт. Тимурдун эти ысып жатат. Эти ысып жатат. Төртүнчү сүрөт. Балдар, карагылачы. Тимурдун бети кандай болуп калыптыр? Туура, Тимурдун бети кызарып калыптыр. Кызарып калыптыр. Азаматсыңар. Бул сөздөрдү өздөштүрүп алдык. Марина грипп болуп жатат. Грипп болуп жатат. Же Марина сасык тумоо болуп жатат. Сасык тумоо болуп жатат деп айтсак дагы болот. Кийинки сүрөт. Кыз таза аба менен дем алып жатат. Дем алып жатат. Азаматсыңар. Эми дарыгердин кабыл алуусуна барабыз. Диалогту угуп, чогуу окугула. Кечиресиз, кирсе болобу? Кириңиз. Отуруңуз. Сизге эмне болду? Доктор, башым ооруп жатат. Алым жок. Качантан бери? Этиңиз ысыган жокпу? Көрөлүчү? 2 күн болду. Тамагым ооруйт. Чүчкүрөм. Жөтөл да бар. Оозуңузду ачыңыз. Тамагыңыз кызарып калыптыр. Этиңиз да ысык экен. 38 градус. Келиңиз, тыңшап көрөйүн. Терең дем алыңыз. Сизге сасык тумоо тийген. Дары жазып бересизби? Мына рецепт. Бул дарыларды тамактан кийин 3 маал ичиңиз. Тамагыңызды чайкаңыз. Төшөктө жатыңыз. Жума күнү мага кайра келиңиз. Рахмат, жакшы калыңыз. Азаматсыңар балдар. Эми айрым сөздөрдүн айтылышына көңүл буралы. Көрөлүчү? Көрөлүчү? Тамагыңыз. Тамагыңыз кызарып калыптыр.
Дем алыңыз. Терең дем алыңыз. Ичиңиз. 3 мал ичиңиз. Абдан жакшы. Эми балдар, сүрөттөргө көңүл бургулачы. Маринанын акыбалы кандай эле? Туура. Маринанын башы ооруду. Эти ысыды, чүчкүрдү, тамагы ооруп калды. Же тамагы кызарып калыптыр. Жөтөлдү. Балдар, бул сөздөрдү эстеп калабыз. Эми тапшырманы аткаралы. Адашкан сөздөр. Балдар, берилген сөздөр менен туура сүйлөм түзөбүз. Оозуңузду, тамагыңыз кызарып калыптыр. Ачыңыз. Туура сүйлөм түзөбүз. Ойлоңгулачы. Туура. Оозуңузду ачыңыз. Тамагыңыз кызарып калыптыр. Абдан жакшы. Экинчи. Ысык. Этиңиз. Экен. Да. Ойлондукпу? Абдан жакшы. Этиңиз да ысык экен. Кийинки үчүнчү. Келиңиз. Көрөйүн тыңшап. Ойлонуңуз. Абдан жакшы. Туура таптыңар. Келиңиз тыңшап көрөйүн. Кийинки төртүнчү сүйлөм. Алыңыз. Терең. Дем. Жакшы. Терең дем алыңыз. Сизге тумоо, сасык тийген. Абдан жакшы. Туура таптыңар. Сизге сасык тумоо тийген. Балдар, сабаттуу сүйлөйбүз, сабаттуу жазабыз. Берилген сүйлөмдөрдүн катасын туура таап, дептерге жазабыз. Мисалы, биринчи. Сизди сасык тумоо тийген. Текшергилечи, балдар. Туура. Сизге сасык тумоо тийген. Абдан жакшы. Бул дарыларны тамактан кийин 3 маал ичиңиз. Туура жазылдыбы, балдар? Текшереличи. Туура. Бул дарыларды тамактан кийин 3 маал ичиңиз. Кийинки сүйлөм. Тамагыңызды чайкаңыз. Текшереличи. Тамагыңызды чайкаңыз. Кийинки сүйлөмдү ойлонобуз. Төшөктө жатыңыз. Балдар, туурабы? Абдан жакшы. Төшөктө жатыңыз. Кийинки. Жума күнү менге кайра келиңиз. Балдар, туура жазылдыбы? Текшереличи. Жума күнү мага кайра келиңиз. Абдан жакшы, балдар. Эми дагы бир жолу сүйлөмдөрдү кайталайлы. Сизге сасык тумоо тийген. Бул дарыларды тамактан кийин 3 маал ичиңиз. Тамагыңызды чайкаңыз. Төшөктө жатыңыз. Жума күнү мага кайра келиңиз. Эми, балдар, диалогту калыбына
келтирүүгө машыгабыз. Кечиресиз. Кирсе болобу? Туура. Туура таптыңар. Кириңиз. Отуруңуз. Сизге эмне болду? Жакшы. Доктор, башым ооруп жатат. Алым жок. Азаматсыңар. Этиңиз ысыган жокпу? Көрөлүчү. Туура. Тамагым ооруп, жөтөлүп жатам. Эң жакшы. Оозуңузду ачыңыз. Тамагыңыз кызарып калыптыр. Эти да ысык экен. Абдан жакшы балдар, туура таптык. Улантабыз. Келиңиз. Тыңшап көрөйүн. Терең дем алыңыз. Сизге сасык, тумоо тийген. Абдан жакшы. Дары жазып бересизби? Мына рецепт. Бул дарыларды тамактан кийин 3 маал ичиңиз. Тамагыңызды чайкаңыз. Жума күнү мага кайра келиңиз. Жакшы калыңыз. Абдан жакшы. Эми балдар, текшерип чыксаңар болот. Азаматсыңар, бүгүн силер менен суук тийгендеги же сасык тумоо болгондогу абалыбызды түшүндүрүп, дарыгерден кеңеш алганды, дарыгерге барганда маданияттуу сүйлөгөндү үйрөндүк. Эми ар бирибиз өз ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек. Дарыгердин кеңешин чогуу угуп, эстеп калалы. Биринчи, тазалык. Балдар, дайыма колубузду таза жууп, денебизди таза алып жүргөнгө аракет кылабыз. Таза жүргөн адам көп оорубайт. Албетте, туура тамактануу. Балдар, майлуу, таттуу тамактарды көп жеген зыяндуу. Тамак пайдалуу жана түрдүү болушу зарыл. Албетте, кыймыл. Кыймыл канчалык көп жасасак, биз өзүбүздү ошончолук сергек сезебиз. Ошондуктан балдар, спорт менен дос болушубуз керек. Дайыма таза абада сейилдөө, сууга түшүү, күндө болуу ден соолукту чыңдайт. Жана да көңүлдү маанай. Балдар, ден соолукка күлкү менен тамаша пайдалуу. Бири-бириңерге жакшы сөз айткыла. Ар бир күндү кубаныч менен өткөргүлө. Албетте, күн тартибин сактоо керек. Адамдын организми күн тартибине көнсө, дени сак, бекем болот. Жана да зыяндуу адаттардан арыл. Зыяндуу адаттар балдар ден соолукка зыян. Ооруну пайда кылат. Компьютерди, телевизорду, уюлдук телефонду көпкө карап отуруу зыян.
Ошондуктан балдар зыяндуу адаттардан алыс болуп, ден соолукта болушуңарды, көңүлдүү маанайда болушуңарды каалайм. Эми балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнени билдик? Жаңы сөздөрдү өздөштүрдүк. Суук тийгендеги, сасык тумоо болгондогу акыбалыбызды түшүндүрүп берүүгө көнүктүк. Маданияттуу кеп курууга машыктык. Сабаттуу жазууга, сүйлөөгө көнүктүк. Ден соолугубузга кандай камкордук көрүшүбүз керек экендигин билдик. Үй тапшырмасы: өзүңөрдүн сасык тумоо болгондогу акыбалыңарды дептериңерге жазгыла. Билип алгыла. Соо кезде сактангыла, а эгерде ооруп калсаңар, дарыгерге кайрылгыла. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.